Уктар алдында аятал курсини окуса эмне болот? Бул видеону акырына чейин көрүңүз. Абу Хурайра деген сахаба бир күнү Рамазандан чогулган зекеттерди кайтаруу үчүн түндө кароолдо турат. Ошол учурда кароолго бир ууру кирип келет. Абу Хурайра ал ууруну кармап алганда, ал ууру жалдырайт экен. Мени пайгамбарыбызга жолуктурбагын, мен ушундай жакырмын, бардыгына мукташмын дегенден кой берип жиберет. Эртеси пайгамбарыбыз Абу Хурайрадан сурайт. Абу Хурайра кечинде эмне болду десе, кечинде бир ууруну кармап алдым, ал жалдыргандан кой берип жибердим дегенден пайгамбар саллаллаху ал сени алдап кетиптир, ал бүгүн дагы келет дейт. Экинчи күнү дагы деле ошондой ууру кайталанат. Абу Хурайра дагы кармап алса, дагы жалдырайт экен. Анан эртеси пайгамбар саллаллаху дагы сурайт. Эмне болду Абу Хурайра кечинде десе, дагы келди эле, дагы ушундай жалдырагандан кой берип жибердим дегенде пайгамбар айтат экен, ал сени дагы алдап кетиптир, эртең дагы үчүнчү жолу келет дейт. Үчүнчү жолу Абу Хурайра кармап алып, ошончалык пайгамбар саллаллаху алып барам дегенде, ал ууру мындай деп айтат экен. Эгерде сен жатар алдында кечинде аятал курсини дайыма окуп жатсаң, сен таң атырганга чейин сага эч нерсе зыян бербейт, Аллах Таала өзү сени көзөмөлдөп турат деп айтат экен. Ошондон кийин ал ууруну кой берип жиберет дагы. Эртеси пайгамбар саллаллаху сурайт экен, Абу Хурайра эмне болду дегенде, Абу Хурайра айтат, ал мага ушундай бир нерсени үйрөттү. Эгер ошол аятал курсини жатарда окуй турган болсоң, сага таң атканча Аллах Таала өзү көзөмөл карап алат, эч нерсе зыян бербейт деп үйрөттү дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху минтип айтат. Акыры шайтан чындыкты айткан экен да дейт. Ал өзү жалганчы эле, акыры сага чындыкты айтыптыр дейт. Мындайча айтканда 3 күндөн бери келе жаткан шайтан 3-күнү күнү чындыкты айткан. Ошондуктан жатар алдында аятал курсини сөзсүз түрдө окуп жатыңыз жана таң атканга чейин Аллах Таала өзү сизди көзөмөлдөйт.